Пайgambar алейхиссалам sökkön dagı emes, ana sögüngөнгө hareket da kılgan emes. Жақсы емес бұл нәрсе. Димдегі сөгөнүп сүйлеп аткан болса, демек окуп аткан намазы кемчилик деп түшүнүшүбүз керек. Кур'ан-ы Каримде келет, албетте намаз адамды жаман одоно кылык жортун жаман сөздөрдөн кайтарат дейт. Эгерде намаз окуп туруп деле сөгүнүп аткан болсо, анда бул адам намазы чото нито деген сөз. Намазы кайра бир сире карап чыгыш керек да. Ошондон тосалбаган намаз, демек бул намаз турбай атат, өлүк намаз деген сөз. Пайгамбарыбыз сөгүнгөн эмес экен дегенди жүрөгүңө сактап туруп баштаганда шуну эстесеңиз сөгүнбөй каласыз. Адамдар өздөрүн контролдой албайм деп айта берет, калп эле сөз, контролдошот. Ата-энесинин көзүнчө, сүйгөнүнүн көзүнчө аябай күлтүрнү болуп бардыгы. Анан жөндө сөгүнө бергени, булар Кудай Тааланы өздөрү хазырат кыла албай калат да, муракаба деп коет. Кудайым дайыма көрүп турат деген этикат кээде суз болуп калат. Өтө коркунучтуу бул. Кудайым көрүп турат деген түшүнүк адамдан кетип калат деген сөз да. Демек, ыйманда проблем бар деген сөз.